десеңиз. Эми бул биогаз кандай десем, бул биологически таза болуп эсептелет. Бул газ эми таза. Мунун газды ошол малдын кыгынан 500 килограмм малдын кыгына 500 литр суу кошуп туруп, ошону жүктөп, анан ошонун 30 куб газ чыгат мындан. 30 куб газ чыгат. Бул токтоосуз иштейт. Газчы. Тияка жүктөйсүң, күндө жүктөсөң, күндө 30 куб газ чыгып турат, өзүң пайдаланышыңа карата да. Кадимкидей газ күйүп берет. Мына карачы. Табын. Атешка менен 37-38 градус газ менен ысыйт. Анан бул жак толгондон кийин, мына жана айтып кеттим, ана реактор. Ошо толгондон кийин, толуп баргандан кийин, ана тиги өзүнүн немеси бар, уровени бар. Ошо уровенге жеткенде кайра тияка сыртка төгүп, ол деген удобрение болот. Ол ашкан ошо газ бул себеби дегенде бул вакуумдун ичинде ачыйт экен да, жанагы малдын кыгы. Анын үстүнө свежий да бул. Ошол элементтердин баары сакталып калат экен ал вакуум ичиндечи. Андан чыккан удобрение кайсыл мөмө жемиш болсун өтө пайдалуу да бул. Мында 1 литр удобрениега 50 литр суу кошуп берип, азыр биз айылда да көрдү. Бизде бир Алмаз деген бала помидор бадыраң экти эле. Аябай сонун эффект берди да. Бул жакшы. Андан ошондой. Азыр бул жерден чыккан газды пока мен азыр үйгө тамак ашка колдонуп атам. Ошол анан азыр эми отоплениега дагы улайын деген оюм турат. Азыр отопление болсо, ошо үйгө тамак ашка азыр иштеп атат. Ошондон эми малдын кыгынан 30 куб, 35ке чейин чыгат да. Эми жакшы температураны карап, жакшы эме алган болсо 30 куб газ чыгат. Метан бул, пропан эмес, метан чыгат да мындан. Метан газы бул абадан жеңил болот. Анан бул пропанга окшоп, ал куб, 1 куб мисалы көбүрөөк жеткен болсо, бунун 1 кубу тез эле күйүп калат да. Ошон үчүн 30 кубту деген көп көрүнүп атат да силерге. Ол мындай тезирээк пайдаланат да, бул тез күйөт. Баягы бул суюктук эмес да, метан аба сыяктуу, аба түрүндө. 30-35 кубка чейин эме болот. Эми тамак ашка 4 куб пайдаланса, анан отоплениега бир 8-10 куб кетет бир суткасына. Ошентип ошо иштесе болот эми. Куб газ чыгат да, 30 куб чыгарса болот. Күндө ошо жүктөп, күндө эме алса, күндө 30 кубтан чыгып, күндө 30 куб. Эми расходду караш керек да, кандай иштетесиң, эмнеге иштетесиң. Ошо иштеткенге жараша жүктөй бересиң да. Күндө сала берсең, өзү күндө бул процесс жүрө берет да, токтобойт, токтоосуз кетет бул. Үйрөттү, окууга барып аттык. Анан бул азыр бул ошол Пурон тарабынан коюлду да. Пурон тарабынан коюп берди муну бизге. Мына ошол проект жазылып, ошо Пурон тарабынан биздин айыл өкмөт да салым кошту бизге, жардам берди. Аябай. Анан ошо 2 миллион 20 миң алар эме каржылады да, эми эсебиндечи. Оборудованиянын баарын ошол жактан эме кылды, каржылады. Анан менден да 25% эме салым кошулду да. Эми ол өзү Пурон тарабынан 2 миллион 20 миң деп атат. Анан менден да бир 500-600 миң деп пул кетип калды, 600 миң кетти. 2,5 миллион болду. 2,5 миллиондон ашыгыраак пул кетти.